Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан сиздер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема экономикалык эркиндикти өлчөө, ченөө. Ал үчүн бизде конокто КАФМИ же болбосо башкача айтканда Борбор Азиядагы Эркин маркет институтунун директору Мирсулжан Намазалы конокто. Кош келипсиз. Рахмат. Бүгүн биз сиз менен ошо азыр айтып кеткендей, экономикалык эркиндик жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз. Бул кайсы бир мааниде мүмкүн абстрактуу түшүнүктүр. Өзгөчө биз экономиканын эркиндигин өлчөйбүз деп айтып атканда, анын узундугун өлчөй турган сызгыч же болбосо ысыктыгын ченей турган анын термометр, градусниктери жөнүндө сөз кылабыз да. Экономиканы кайсы учурда биз эркин эмес дей алабыз. Анын узунунан карап ченейбизби же туурасынан карап ченейбизби же тигинен карап ченейбизби, ушу жөнүндө сөз кылып кетели. Мен билгенден бүгүн ушул жылы КАФМИ сиздин түзгөн институттун 10 жылдык мындай юбилейи болуп отурабы? 10 жылдык болуп калды. Куттуктайм анда. Мындай тарыхый мааниде жакшы иш кылдыңыз деп ойлойм 10 жылдын ичинде. Эми ушул азыр айтып кеткендей экономикалык эркиндик жөнүндө сөз кылалы. Бул экономикалык эркиндик деген эмне бул? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Экономикалык эркиндик бул абдан жөнөкөй жана түшүнүктүү болушу керек көпчүлүк элге. Себеби дегенде абдан көпчүлүгү дайыма айтат, биз эмне өкмөттөн акча сурап атабызбы, же бизге үй куруп бер деп атабызбы, же бизге бизнес ачып бер деп атабызбы, бизге шарт эле түзүп берсин деп көпчүлүк элдер айтып атат. Түгүл баягыда парламентте бул эмне базардабы деген сөз чыгып кеткенден кийин Кыргызстандын массалык маалымат каражаты Ош базарга барып, ал жактагы элден дагы сураганда, ал жактагы элдер дагы айтып атат. Мамлекет бизге шарт эле түзүп берсин. Өздөрү уурдабай, өздөрү натыйжалуу иштеп берсин деген гана сөз да. Менин оюмча дал ушул экономикалык эркиндик. Мамлекет жөндөн жөн эле ар кимге акча бере бербейт, акчасы жок. Ал акчаны мамлекет өзү таппайт. Аны ушу эл берет да. Салыктар аркылуу эл берет. Андыктан экономикалык эркиндик деген ошол салыктардын жөнөкөй болуусу, салыктардын чоң болбоосу. Элге канча, эгерде элден акча чогулта турган болсо, салык кылып, ошончолук кызматты көрсөтүүсү. Азыркы учурда чындап эле элибиз ишкерлер, соодагерлер, айыл чарбадагы адамдарыбыз акчаларын мамлекетке берип эле атат. Ал эми мамлекет болсо элге кызматы абдан начар болуп атат да. Ошондуктан бул экономикалык эркиндик деген ошол мамлекеттин өзүнүн функциясын так, таза аткаргандыгы үчүн, анан ошо мамлекет ашыкча сарптабай, тетирисинче ошо негизги функциясын ошол адамдардын жеке менчигин коргоого, адамдардын коопсуздугун коргоого, адамдардын бири-бири менен болгон келишимдерин ишке ашуусуна жол түзүп бериш керек. Себеби мисалы ошол эле эмне үчүн бизге инвесторлор келбейт? Же болбосо эмне үчүн көп адамдар түгүл келишимге кол койгондон коркот? Себеби дегенде эртең ал келишимдер аткарылабы, аткарылбайбы эч ким жооп бере албайт да. Бизде ошо келишимдердин аткарылышы жок болуп атат. Андыктан экономикалык эркиндик деген дагы ошол. Эң негизгиси ушу адамдардын маңдай тери менен тапкан акчасын жөндөн жөн уурдап албоо, жөндөн жөн мына бул салык, тиги салык деп алардын үстүнөн басмырлап акчаларын тартып албоо. Канчалык экономикалык эркин болсо, ошончолук адамдарга абдан көп мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен. Аларды ошо алгач балким сөзүбүздө эл аралык жыйынтыктар жөнүндө сөз кылып кетсек болот деп ойлойм. Азыр эми сөзүңүзгө кыстармам, негизинде мындай жалпак тил менен айталы, азыр көп терминдерди колдонбой эле. Баягында бир ишкер, белгилүү ишкер айтып атат, бул экономика деген эмне дегенде, бул ошол бизнестер менен салык төлөөчүлөрдүн суммасы бул экономика деп айтып атат да. Мындайча айтканда, канчалык бизнестер көп болсо, канчалык салык төлөөчү өлкөдө көп болсо, ошончолук бул экономика мындай чоң болот жана анын көлөмүн ушундан билсек болот дейт да. Ошол
ошол демек ошол экономиканын катышуучулары, бул салык төлөөчүлөр же болбосо ошол бизнестер өзүн канчалык эркин сезсе, канчалык өзүнүн чарбасын чоңойтконго же көбөйткөнгө эркин мүмкүнчүлүк болсо, чечим кабыл алуусуна тоскоолдук жок болсо, бул ошончолук демек экономика мындай эркин болот экен деп айтып атат да. Эми азыр сөзүңүзгө айталы, индекстер деп калдык. Бул өзү индекс дегенди өзү эмне үчүн биз индексти колдонушубуз керек? Бунун муктаждыгы эмнеден келип чыгып атат? Баягы бир нече убакыт мурда президентибиз дагы айтты, ошо биздин аткарган иштерибизди ченеш үчүн канчалык биз жыйынтыктуу иш алып барып атабыз, канчалык биз реформа жасап атабыз, ошону кайсы бир индекстер менен ченеш керек деп өлкө башчы дагы айтты. Анан ошондой ченеүүчү индекс катары экономикалык эркиндик индекси кызмат бере алат да. Эмне үчүн? Себеби дегенде, эгерде өлкөбүздө чындап реформалар ишке ашса, анда алар сөзсүз индексте өздөрүнүн жообун табат да. Биз Кыргызстандын ичинде отуруп эле бири-бирибизди мактай беребиз да. Бирок жыйынтыктары баары бир объективдик изилдөөлөрдүн, объективдик сандардын негизинде эл аралык коомчулукка жетет. Ошол эл аралык деңгээлде Кыргызстанда эле эмес, алар дүйнө жүзүн салыштырат. Анан ошонун негизинде индекс чыгат да. Бул индекстин ичинде 5 негизги аймак бар. Алар алгачкысы ошо мамлекеттик кызматтын сарптоолору, биринчиден көлөмү ички дүң продукцияга карата чоң болбошу керек. Сарптоолору жыйынтыктуу болуш керек. Салык топтоолор, салыктардын пайыз үстөмдүктөрү төмөн болуш керек. Дал ушундай саясатта иштеген, дал ушундай экономикалык саясат кылган ошол эле Гонконг, Сингапур, Грузия жана башка өлкөлөр бир топ ийгиликтерге жетишти. Ооба. Мисалы, ушул жерде дагы бүгүнкү талкууда дагы кичине мисал келтирип кетти элем. Ошол эле Ирландия дагы. Британдар менен ирландиялардын ортосунда абдан көп стереотиптер, абдан көп тамашалар болчу экен. Британдар ирландтарды булар жалкоо эл, булар иштегенде жаман көрөт, булар кедей эл деп мындай тамашалап турушчу экен да. Анан бир күнү карашса эле Ирландия Британияга караганда байып кеткен. Анан ошондон кийин алар жалкоо жана башка дегендерди айтпайт, этирисинче мына биз Ирландиядан үйрөнүшүбүз керек деп калышкан да. Менин оюмча Кыргыз өлкөсү дагы ушундай чоң жыйынтыктарга жеткире алат. Биз чындыгында Кыргыз эли жана стереотиптер, жалкоо деген стереотиптерде менин оюмча алыс эл абдан катуу маңдай тери менен бардык жакта иштеп атат. Миллиондогон адамдарыбыз тышта жүрөт. Күнү түнү бир квартирада, бир кичинекей комнатада 10-20 жашап, ошо маңдай терин төгүп жүрөт. Бирок биздин мамлекеттик саясатыбыз ушу акыркы советтер доору бүткөндөн кийин деле эч кандай мындай элди ойлой турган саясат тилекке каршы болгон жок да. Эгерде экономикалык саясатты эркин кылып койсок, анда элибиздин жанагындай маңдай терин төккөн эмгеги мындан дагы көбүрөөк бааланмак. Мисалы айта кетсек, экономикалык эркин өлкөлөрдө ал жакта жашаган ар бир адамдын жылдык кирешеси мисалы $40,000 экен. Ал эми экономикалык эркиндиги жок өлкөдө аларда $5,000. $5,000. Эгерде мисалы анан ошол эле учурда эң кедей адамдар, эң кедей 10% адам, алар мисалы үчүн эң экономикалык эркиндиги жок өлкөлөрдө болгону $1,300 жылына таба турган болсо, эң эркин өлкөлөрдө $10,000, $10,500 табат да. Демек, ооба, демек ошол эле учурда мисалы үчүн экономикалык эркин өлкөлөр, байып калган өлкөлөрдүн эң кедей 10%-ы азыр Кыргызстан менен салыштыра турган болсок, Кыргызстандын байларында эле акча табат да. Андыктан биз сөзсүз түрдө ушул экономикалык эркиндикти киргизишибиз керек. Анан өзүбүздүн мамлекеттик саясатыбызды дагы ошол экономикалык эркиндик индекси менен салыштырышыбыз керек. Бул индекске Кыргызстан таасир эте албайт. Кыргызстандын реформалары гана таасир этет. Себеби дегенде индексти канадалык Фрейзер институту
аткарат. Анан дүйнө жүзүндө 100дөн ашуун изилдөө компаниялар бар. Кыргызстанда жана Казакстанда биз алардын өкүлчүлүгүбүз. ооба. Эми азыр могу кызык нерсе да, бул өзгөчө мынау кандай десем, бизде саясатчылар жакшы көрөт да бул сөздү айткандычы. Күчтүү экономика дей беришет да. Күчтүү экономика, кубаттуу экономика, өнүккөн экономика дей беребиз да. Бирок биз ошол учурда күчтүү деп атканда экономиканын кайсы булчуңун айтып атабыз да? Биз бицепсин карап айтып атабызбы же билек булчуңун айтып атабызбы? Бирок ошол учурда да биз экономиканын билек булчуңу эмне, жана ошол булчуңу мисалы 480 килограмм салмакты көтөрө алат деген сыяктуу айтып атабыз да, мен образды айтып атам. Ошол учурда аны көтөрө алганын аныктай турган ошол индекстер эмне дегенде бүгүн кызык талкуу болду да. Ошол кандай десем, ушул экономикалык эркиндик боюнча сүйлөп кеткен ошол биздин лекторлордун бирөө айтып кетпедиби? Бул негизинен эки нерсе маанилүү депчи. Сиз айтып кеткен 5 чөйрө, ал деген ошо негизинен мындай бөлүп караганда экиге бөлүп атат да. Бирөөсүн бул мыйзамдын үстөмдүгү ушул жерде барбы дейт, биринчиси. Анан экинчиси ошол ал жердеги өкмөттүн көлөмүн айтып атат да. Чоң өкмөтпү же Сарптоо жана бийлик көлөмү. Чакан деп айтып атат. Андан кийин ал жерде валютасы стабилдүүбү деп атат. Соодага болгон эркиндик каалагандайбы деп атат, же чектелгенби деп атат. Кредит алуу системасы оңойбу деп атат да, проценттери кандай деп. Эмгек базары кандай дейт. Эркинби жана бизнести тескөө деп атпайбы азыр? Бизнес regulation, бизнес регуляция мындай катуу кандай депчи. Эми ушуларга мындай бир-бирден токтолуп кетпейлүбү? Токтололу. Бүгүн бизде өкмөттүн көлөмү кандай бизде? Мындайча айтканда мамлекеттик сектордун көлөмү бүгүн бизде кандай болуп атат? Бизде мамлекеттик сарптоолор жылдан жылга өсүп атат. Ошол эле учурда дефицитибизге карабай өстүрүп атат. Экинчиден, андан тышкары ички карыз жылдан жылга эселеп көбөйүп атат. Анан бүгүн дагы ошо бир мисал айтып кеттим. Мисалы үчүн Австралиянын өкмөтү жыл сайын өздөрүнүн кандай милдеттенмелери бар. 10 жыл, 20 жылдан кийин ал мамлекет канча элге карыз, аларды кантип аткарат, ошонун баардыгы көрсөтүлүп турат да. Бизде болсо андай түшүнүк коомчулукка, калың катмарларга кетиришпей жатат. Себеби дегенде азыр саясатчыларга абдан оңой, мен силердин айлыгыңарды көтөрөм, мен силерге пенсия көтөрөм деп эле алдап коюу оңой. Бирок ал акчаны кайдан табат? Кантип, жана сиз айтып кеткендей, күчтүү экономиканы алар курган жатат. Ушундай абдан чоң суроо болуп атат да. Негизи экономиканын күчү, экономиканын булчуңу бул ишкерлер. Бул өкмөт эмес да. Ооба. Бизде кайсы бир деңгээлде күчтүү экономика куруу үчүн өкмөт өзү кайсы бир жерлерге барып алып, ошол жакта өзү завод куруш керек дегендей түшүнүк да. Бирок андай эч качан эч жакта жардам бере алган эмес да. Себеби дегенде Кыргызстанда 6 миллион адам болсо, анын 2 миллиону 2 миллиондун ашууну иштөө курагында. Ишке жөндөмү бар. 2 миллион адамдын ою, 2 миллион адамдын пландары, 2 миллион адамдын ойлонуп чыгара турган кандайдыр бир бизнестерин бир мамлекеттик чиновник олтуруп алып чече албайт да. Андыктан эркиндикти ушу элге бериш керек. Элдин өзү эртең эгерде бизнести ачайын деп атса, ал эч кандай коркпой эле, оп-оңой эле, балким телефонунан кандайдыр бир кабарды, кандайдыр бир форманы толтуруп койсо эле, бизнес ачылып калса, бул абдан сонун болмок да. Бизде азыр болсо бизнести ачуу үчүн дагы сөзсүз түрдө барыш керек, сөзсүз түрдө ар кандай документтерди дагы деле толтурушубуз керек. Бир терезе болгону менен баары бир бул мындай орто чендеги саясатта андан дагы жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн көпчүлүгүнүн корккону бизнести жабуу абдан кыйын. Бизнести жабуу үчүн баардык банктарга барып, справкаларды чогултуп, баардык мамлекеттик органдарга барып айтор абдан кыйын да. Андыктан элдердин мисалы үчүн корккондугу, эгерде компанияны ача турган болсо, анда мунум иштебей калса эмне болот? Мен муну жаба албай дагы жүрөм.
анан кийин кичине эле бир иш кылып койсоң сөзсүз түрдө сага каршы рычагтар пайда болуп калат. Салык инспекциялары жана башкалар айтор ушундай мамлекет тарабынан тескөө регуляция кылуу бул ошо элдерди тетирисинче коркутуп аларды бизнеске келтирбейт да. Ошондуктан ушул тармакта Кыргызстан көп иштерди жасаш керек. Бул жанагы регулирование боюнча. Анын ичинде эле ошол тескөөнүн ичинде эмгек базарын регуляция кылуу. Себеби дегенде көпчүлүк адамдар, көпчүлүк уюмдар, көпчүлүк компаниялар өздөрүнө жумушка адамды ак бухгалтерия менен алгысы келбейт да. Себеби дегенде бирөөнү мисалы мен жумушка алсам, биринчиден дээрлик ага бере турган акчамдын 40%-ын мен салык катары төлөйм. Бул абдан чоң. Анын ичинде жанагы 10% кирешесин ишкердин атынан төлөнөт. Ар бир адамга, анан кийин 27 чекит 15%, анан кийин дагы 10% соцфондко кетет. Бул абдан чоң көлөмдөгү акча. Андай акчаны төлөөгө дээрлик бардык компаниялардын мүмкүнчүлүгү жок. Анын негизинде адамдар жумуш таппай жүрөт да. Андан тышкары ошол эмгек кодексинде дагы абдан көп мындай чектөөлөр бар, ишкерлердин укугун көбүрөөк эске албай, ошо эски советтик системадагы кайсы бир эч кимге кереги жок профсоюз федерацияларынын кызыкчылыктарын, аларга төлөнө турган жанагы 0,5%дардын бардыгын киргизип салган. Анан кийин ишкерлер бул алар мындай мобилдүү болуш керек да. Мисалы кирешеси жок болуп атса, анан алар жөн эле өздөрү банкрот болуп эле алардын өздөрүнүн иштеп аткан адамдарга, жумушчуларга акча төлөй бербейт да. Алар анда алар менен коштошушу керек болот. Бирок жумуштан кетирүүсү да кыйын, бизде абдан кыйын. Андыктан ушулардын бардыгы биригип келгенде бул эмгек базарын регуляциядагы Кыргызстанда азыр эң оор абалда турат. Ошонун айынан дагы биз дүйнөлүк индекстерде, ошол эле дүйнөлүк банктын Doing Business индексинде, ушул эле экономикалык эркиндик индексинде биз төмөн баадабыз. Кредиттик регулирование боюнча дагы маселелер бар. Канчалык деңгээлде ушул жеке банктар, микрокредиттик уюмдар, алардын дагы иштери мындай жеңилирээк тескелген, ашыкча тескелбеген ушундай маселе болуп турат. Азыркы учурда Кыргызстандын бирден бир негизги көйгөйү дагы ушул кредиттик маркетти тескөө болуп атат да. Анын негизинде бизге узунураак акчалар дагы пайда болбой жатат. Андан мурунку айтып кеткениңиз дагы бир эки, менин оюмча, өкмөттүн көлөмү боюнча, өлчөмү боюнча бир аз сөз кылдык. Ошол өкмөт дагы ашыкча коротпош керек. Акчанын бардыгын өзгөчө өзүнүн ички дүң продукциясына салыштырмалуу бул көп болбош керек. Абдан көп өлкөлөрдө, ошол эле Чилиде, ошол эле Гонконгдо, ошол эле Жапанда алардын тез өнүгүп жаткан учурунда 10-15% гана болуптур да мамлекеттик сарптоолоручу. Биздики азыркы учурда 30%дан ашуун болуп атат. Биз өзүбүз жана мисал келтирип кетпедиби? Мамлекет акчаларды короткону бул эми мындай бир тортту кесип алып бөлүп атканы да. Бирок биз өзүбүз торт жасай албай атсак, кайсы бышпаган тортту бышпаган самсаны элге таратканга аракет кылып эле, бирок аны кесип бөлүп атканда дагы өздөрүнө көбүрөөк бөлүп коюп атпайбы? Бизде мындай дилемма бар да, мисалы бул жөнүндө мындай да кызык ой болбодубу? Баягы эгер колуңда торт турса, аны бөлүштүрүп коюш оңой иш да. Мисалы бул деген нерсе бизде мындай дилемма бар эмеспи? Саясатчылар популист болуп, мындай электораттын сүймөнчүгү болгусу келет да. Ошон үчүн алар айтат: "Ай, студенттер, силер кыйналып атасыңар. Силердин стипендияңарды мен 20 миң сом кылып бере алам. Тияка жатакана куруп берели, ар бириңерге бирден бөлмө берели" деп мындай аябай сонун нерселерди айтабыз да. Бул жыргал нерсе. Мен макулмун ошогочу. Бирок ал эгер бардыгына эле бекер акча жагат да. Бирок колуңда ал торт болгон учурда да. Бирок торт жок болсо аны кантип бериштиресиң? Деген нерсе болот. Мисалы азыр деле балким албетте мен деле балам бар. Жанагы сүйүнчү, жөлөк пул деген бул деле ашыкча сарптоо да.
Себеби дегенде биринчиден бул бардыгына эле таркалып атат. Кереги ага муктаж адамдар дагы алышы мүмкүн, муктаж эмес адамдар дагы алышы мүмкүн. Мамлекет жөн эле коротуп атат да. Эми муну бир сыйра түшүнүп койсо болот. Теги Орусияда жөлөк пул берилет экен, анын мисалын алып алышып, бирок Орусияда нефти бар да. Ошонун акчасынан алар жашап жүрүшөт. Анан алардын жанагы фондулардын бардыгынын акчасы короп калды. Анысы деле алар өздөрү араң турат да азырчы. Кыргызстан бизде чындап эле ал акчабыз жок турганда мына таркатып салды. Эми мамлекет кайрадан фонд ачып элден акча чогулуп жүрөт азырчы. Тышкы карызды төлөйбүз, дагы башка долбоорлорго элден акча сурап жүрөт. Анан ар бир мамлекеттик орган дайыма эл аралык уюмдардан акча сурап жүрөт. Акчасы жок болуп туруп, ошо таратканга биз машкер болуп атабыз. Биз негизи келечекте ошондой тараткан мамлекетке айланышыбыз керек. Бирок ал үчүн биз адегенде мындай салык төлөөчүлөр өзүнүн салыктын жашырбай, бизнесмендердин бизнеси мындай жыргап, чоңоюп калып турган бир максималдуу мүмкүнчүлүктү берип, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин анан азаздан келишибиз мүмкүн да. Бирок мисалы үчүн ошол эле абдан көп өлкөлөрдө мындай абал болуп атпайбы? Мисалы үчүн алгач ошо эркин экономиканы куруп, анан анын аркасынан мамлекеттер өнүгүп, анан кийин анан бир ошол учурларда мисалы ошол либералдар жеңип, алар реформаларды өткөрөт. Анан кийин бир аз социалдык маселелерге көбүрөөк көңүл бургандар келип, кой эми элге акча берели, тартиби бар ошондой деп алар келет. Бирок алар келип элге таратканда баары бир экономикалык өсүшү токтоп калып атат. Андыктан кайра 5 жылдан кайра эркин экономиканы колдогондор келип, кайрадан көбүрөөк реформалар жасашат да. Менин оюмча ошондой системага албетте Кыргызстан бир учурда келет. Бирок азыркы учурда бизде эч нерсебиз жок болуп атат да. Буну менин оюмча тортубуз жок туруп эле мындай чоң торт бөлө турган саясат жүргүзүп атпайбызбы? Ооба. Анан эң негизгиси бул дагы абдан чоң айырма да. Мисалы үчүн кичинекей үй бүлө менен салыштыралы. Ал үй бүлөдө ал берешен үй бүлө, кол ачык үй бүлө. Менин оюмча бул ар бир үй бүлө чече алат да. Акчасы азбы, көппү, акыркы тамагын бөлүшүү бул жакшы нерсе, бул биздин салтыбыз. Бирок мамлекет бул кичинекей үй бүлө эмес да. Мамлекет элдин бардыгынан акчаны мажбурлоо менен алат. Салыктарды биз ар бирибиз сүйүнүп барып төлөбөйбүз да. Салыктарды алар мажбурлоо менен алат да. Экономикалык же саясий теорияда айткандай, мамлекет менен бандиттердин бир эле айырмасы бар. Мамлекет мыйзамдуу түрдө акчаны тартып алат депчи, мажбурлап тартып алат депчи. Ал эми бандиттер мыйзамсыз түрдө тартып алат да. Бирок мамлекет ошол тартып алган акчасын мындай жөндүү коротпой атпайбы? Элдин акчасын чогултуп алып, кайра элдин алдында жакшы кызмат кылуунун ордуна терс көрүнүштөрдү көрсөтүп атат. Ошон үчүн биздин элибиз кыжырланып турат да. Канча жылдан бери айтып келип атат, ай шарт түзгүлө бизге. Мындай иш кылганга, иштегенге, жумуш жасаганга мындай жакшынакай шарттарды түзүп бербейсиңерби деп. Ал эми бизде болсо ошол эмнегедир жетиштүү реформалар тилекке каршы болбой атат. Бирок биз бул жерде олтуруп алып эле өкмөттү же болбосо бийликти эле сындап аткан жокпуз. Биз атайын ушул ар бир тармак боюнча изилдөө жасап, кайсы жактан Кыргызстан азыркы учурда аксап турат, кандай реформа керек деп. Анан ушунун негизинде менин оюмча көптөгөн жакшы сунуштарды парламент аркылуу дагы, мына парламентте дагы бир нече депутаттар дагы абдан ачык болуп, ушуну алдыга сүрөйлү, мындай мамлекетибизди натыйжалуу иштешине жол түзөлү, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө жол түзөлү деп айтып жатышат. Менин оюмча жарандар биз тышта туруп алып эле бул өлкө өнүкпөйт деп эле жүрө бербестен, же болбосо булар эч нерсе жасай алышпайт деп гана жүрө бербестен, менин оюмча өзүбүз аралашып, ушу экономикалык эркиндикти биз алга сүрөшүбүз керек да. Себеби анткени бул биз өзүбүз баарыбыз кызыктар болушубуз керек туурабы? Биз баягы жогоруда айтылып кеткендей, экономикасы эркин мамлекеттин эң кедейи бир жылда $10.000 киреше табат экен адам башыначы. Ал эми биз Кыргыз Республикасы 28 жылдан бери биздин баягы ички дүң продукция адам башына бөлгөндө
$1200 көтөрүлө албай койду. Бул 12 айга бөлгөндө туура айына $100 көрөт. ооба, ооба. А тигилер $10.000 болсо 12 айга бөлгөндө бир $900 айына киреше көрүп атат да. Ооба. Бизден 9-10 эсе айырмасы болуп атат баары бирчи. Ооба. Ошон үчүн бизге Биз чынында сөзсүз түрдө бул экономикалык эркиндик сөзсүз керек. Ооба, биз чынында абдан кедей өлкөбүз да, азыркы учурдачы. Анан мен оюмча мурдагы бул жактан сүйлөшкөндө дагы ал мисалды айтып элем, көпчүлүккө жакпай турган мисал. Бирок эгерде Кыргызстанды Африканын өлкөлөрү менен салыштыра турган болсок, биз Африканын ортосундабыз да. Африканын жарым өлкөлөрү, Африка өлкөлөрүнүн жарымы бизге караганда жакшыраак көрсөткүчтөрдө, жакшыраак киреше таап атат. Биз чындап эле артта калдык. Ошон үчүн кандайдыр бир иш аракеттерибизди биз жасашыбыз керек да. Эгерде жасабай ушул ойдон жүрө берсек, дүйнө жүзү өнүгүп атат. Дүйнө жүзү такыр башка экономикага кетти. Азыркы учурда жанагы санарип экономикасы болуп атат. Технологиялар өлкөлөрдүн көпчүлүгүнө кирип атат. Анан кийин креативдик экономика дешип атат. Бул азыркы замандын дагы жаңы талаптары да. Биз болсо эски замандын этегинде жүрөбүз. Ошол эле өнүккөн же азыркы учурда тез өнүгүп аткан өлкөлөрдүн атүгүл этегине жармаша албай жүрөбүз да. Бул албетте биз үчүн абдан уят нерсе. Эми азыр мындай экономикалык эркиндик деп атабыз, мындай doing business деген дагы бар да. Ооба. Бул жерден экөөнүн окшоштуктары, айырмачылыктары эмнеде? Эми doing business менен экономикалык эркиндик кичине окшоштуктары чоң, бирок экономикалык эркиндик индекси бул кеңирирээк. Doing business'те бизнес жасоо маселеси гана каралган. Ал эми бул индексте мамлекеттик сарптоолордун натыйжалуулугу, мамлекеттик бийликтин натыйжалуулугу, бийлигинин мындай ачык айкындыгы, сот системасы, мыйзамдын үстөмдүгү дегеле. Анын ичинде атүгүл гендердик маселелер да каралган. Себеби дегенде, мисалы үчүн аял эркек бир самолетто эки канаты бар да. Ал самолет бир канаттуу болсо уча албай калат да, кулайт да. Ошондуктан аял эркек экөөнө тең укуктар, мүмкүнчүлүктөр болушу керек да. Менин оюмча биз мындай кайсы бир деңгээлде мактана турган, кайсы бир деңгээлде бир чети кичине уяла турган дагы нерсе бар. Мисалы үчүн ошол эле бизде Кыргызстанда сооданы алып келгендер ушу апаларыбыз, эжелерибиз 90-жылдан бери баарыбыздын алдыбызга чыгып алып, тиги Кытайынан Афганистанына чейин барып ушу өлкөбүздү багып келген да. Анан андыктан мындай ишкерликте дагы биздин эжелерибиз, апаларыбыз абдан активдүү азыр дагы. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамдын негизинде дагы биз бардыгына бирдей шарт түзүү биз үчүн абдан керек. Бул да экономикалык эркиндик индексинде бул дагы таасир этет. Гендердик эркиндикчи, гендердик бизнесте керек болгон мүмкүнчүлүкчү. Себеби дегенде салыштырып атканда, мисалы үчүн тилекке каршы акыркы учурда бизде аялдар азыраак жумушка орношо баштаптыр да. Бул дагы индекс үчүн маанилүү. Себеби дегенде, эгерде аялдар азыраак жумушка орношуп атса, демек экономикалык ошол эле жана экономиканын көлөмү кеңейе албайт. Демек кандайдыр бир чектөөлөр бар. Албетте Кыргызстан кайбир өлкөлөргө караганда бизде эркиндиктер берилген. Анан кайбир өлкөлөрдө мисалы атүгүл унаа айдаганга уруксат бербегендер бар да. Алардын албетте бул маселе боюнча балдары абдан төмөн. Кыргызстанда азыркы учурда биздин шартыбыз бар. Бир гана биз муну жакшыртып коюуга дагы кадам жасашыбыз керек да. Азыр жакында могу биздин могу кыргыз экономикасынын эркиндигине дагы бир чоң салымын кошо турган бир тарыхый бир иш болду да. Бул ачык асман аягында бизде кабыл алынды. Канча жылдан бери турду эле. Бул жерде ага каршылар көп болчу көпчүлүк учурда. Бирок бул жолу мындай өттү да, арандан ардан. Буга салымын кошкон бир топ кишилер болду да. Негизи кыска айтып кетсеңиз, каршылардын аргументи эмне болчу? Анан эмне эркиндик келет?
экономикалык? Эми ачык асман маселесин биз бир топ жыл мурда дагы абдан катуу көтөргөнбүз. Ошол эле 2012-2013 жылдары биз ушул ачык асманды киргизели, элибизге арзаныраак билет алып берели, элибизге коопсуз авиа учактарды шартын түзүп берели, жөн эле чектеп 1-2 компанияга эле элибиздин акчасын топтоп бере бербейли деп абдан чоң изилдөөнү дагы мыйзам долбоорлорун дагы даярдап бергенбиз. Ал учурда экономика министрлиги аркылуу биз муну көтөрөлү деп экономика министрлигине көмөктөшкөн элек. Бирок тилекке каршы ошол учурда лоббилер дагы абдан чоң болуп калды. Анан эмнегедир жакшы муну алга сүрөп кете алышпай калды. Биз коомчулуктан элдин көпчүлүгү жакшы колдоп атты, бирок саясатта бул ишке ашпай калды да. Ал жакта кызыкчылыктары бар адамдар дагы абдан чоң таасирге ээ болуп турган. Ал эми былтыр абдан мындай жакшы шарттар түзүлүп калды. Биринчиден ошо парламентте депутаттардын арасынан абдан ушул маселеге түшүнгөн депутаттар, анын ичинде Абдывахап Нурбаев дагы жана башка көп депутаттар, ошол эле Махабат Мавлянова, Алтынбек Жунус уулу жана башка көпчүлүк 20дай депутаттар ушуну демилге көтөрдү. Анан биз болсо бул тарапта ошо эксперттик жардамды көрсөттүк. Бул жакта Британ жактан да келген жардам көмөк эте алды. Палладиум долбоору бар, парламент менен иштешүү боюнча. Ал уюмдун дагы ошо жакта иштеген кыргыз балдар, ал жакта иштеген алардын ошо мүмкүнчүлүктөрү менен дагы менин оюмча жакшы шарт түзүлдү. Анын негизинде абдан сапаттуу изилдөөлөр жасалды, абдан сапаттуу мыйзам долбоору жасалды. Анан ошол учурда өкмөт өзүнүн долбоорун көтөрүп чыккан, бирок алар ачык асман деп атап койгону менен ал жабык асман болчу. Анан ал жакка барып премьер менен дагы биз жолугуп, командасы менен да жолугуп, анан алар ошо депутаттар көтөргөн мыйзам долбоорун биз колдойбуз деп алар ачык айтты. Андан кийин депутаттар көпчүлүк добуш менен бул жеңиш болду. Анан президент бул мыйзамга кол койду. Азыркы учурда бул мыйзам эми жаңы ишке киришип атат. Дагы 6 ай мөөнөт берилген, мамлекеттик органдар мыйзамдарын оңуна келтирүү боюнча. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда ошо жакшы жаңылыктарды күтүп атабыз. Баягыда айтылып калгандай жаңы ошо Сеул Бишкек учагы да ачылабы, андан тышкары ошол эле атүгүл тажик авиакомпаниялары дагы Бишкек аркылуу Кытайга учкан жаткандыгы боюнча дагы маалыматтар бар. Андыктан менин оюмча абдан жакшы жыйынтыктарга жетишсек болот. Бир гана өкмөт, тышкы иштер министрлиги жана башка мамлекеттик органдар бул маселени менин мындай тыштан карап турганымда мындай жакшы маркетинг кылбай жатат да. Дүйнө жүзүнө кабарлаш керек. Дүйнө жүзүнө айтыш керек. Кыргызстан уникалдуу түрдө бир тараптуу асманын ачты, эң мыкты компанияларды өзүнө чакырып атат, барып учсаңар болот, эч кандай чектөө жок деп мындай айтылышы керек да. Эмнегедир бул маалымат жок. Маалымат жок болсо биз кайсы компанияларды алып келебиз? Ошон үчүн азыр маалыматтын үстүндө алар иштешүүсүн мен күтүп атам. Андан сырткары дагы аэропорттун башкаруусун дагы ошо мүмкүн чет өлкөлүк компанияга берсе, чет өлкөлүк башкарууга, менеджментке берсе, мен туура көрөм. Жакшы болот. Азыркы учурда азыр ошо бир нече ачык асмандан кийин азыр бир нече тармакта иштегене жатабыз. Абдывахап Нурбаев депутат менен ошол авиакомпанияларга инвестицияга чектөөлөрдү алып салууну азыр ошонун үстүндө иштейбиз. Себеби дегенде кимдир кайсы бир кызыкчылык топтор авиакомпанияларды стратегический отрасль деп коюптур да, анан чет өлкөлүк инвесторлор 49%-дан көбүрөөк ээлей албайт деп коюптур да. Андан көп ээлей албаса эч ким келбейт да. Же болбосо баары бир мындай жөн эле кайсы бир адамдар менен сүйлөшүп баары бир мындай коррупцияга жол ачып атат да. Анын ордуна ошондой чектөөнү алып салуу бизге абдан керек. Андан тышкары азыркы учурда бир нече эл аралык өнүктүрүү уюмдары дагы ошол аэропорт боюнча
техникалык экономикалык түшүндүрмөнүн үстүндө иштеп жатышат. Анан менин билишимче, менин оюмча мен муну жарыялаганга чектөөм да жок, чектөөм жок, ошондуктан айтсам болот. Себеби дегенде ошо жакынкы арада эле мага өкмөттөн дагы чыгышты. Ушул азыркы учурда жумушчу топ түзгөн жатабыз. Аэропортторду мамлекеттик жеке кызматташтык принциби менен чет өлкөлүк башкаруу компаниясына алып келгенге деп. Анан мени ал топко киргизген жатышкан. Бирок мен толук маалымат ала элекмин. Деги документке кол коюла элек болсо керек. Бирок мен абдан ишенип турам, эми муну жай аткарбай тезирээк аткарганга аракет кылат деп. Себеби дегенде мен эми түшүнүп турам, көпчүлүк өкмөттө иштегендер корко берет да жөн элечи. Эртең парламентте не дешет, анан бизди күнөөлөшөт, анан муну сатып салдың, тигини сатып салдың деп. Бирок натыйжасыз иштеп аткан ишканаларды натыйжалуулукка айландырыш керек да. Ошол эле аэропорт жумасына 2-3 жолу жабыла берет экен, улам элечи. Биз биякта чет өлкөлүк компанияларды, авиакомпанияларды алып келип элибизге билеттердин баасын 40% арзандатабыз деп атсак, аэропортубуз болсо чет өлкөлүк мисалы абдан жакшы авиакомпания учуп келейин десе, алар кечиресиз, биз эртең жабылып атабыз, эртең учуп келе албайсыз десе болбойт да. Андыктан сөзсүз түрдө бул тармакта коркпой, чечкиндүүлүк менен өкмөт иш алып барыш керек. Мен албетте толук кандуу ишене элекмин, канчалык ошончолук бат аткарат деп. Бирок эми үмүт баары бир бар. Анан ошо күчүбүздү, ресурстарыбызды дагы ушул тармакка алып барганга менин оюмча жумшайбыз да. Эми дагы ушуну улансы. Негизи экономиканын эркиндиги үчүн дагы биз кичине сөздү жеткизбей калдык. Бул соода эркиндиги да. Ооба. Соода эркиндигине келгенде биз ошол айтып кеттик, Ирландияны же Хонконгду алдык, же Түштүк Кореяны алдык, же башка өлкөлөрдү алганда негизинен буларда бүт деңизге мындай жолу бар да. Себеби деңиз транспорт бул эң ыңгайлуу, арзан нерсе. Бирок ошол эле учурда биз Люксембург менен тиги Европтагы Швейцарияны алдык да. Булар дагы мындай деңизге жолу жок, бирок аябай мындай өнүгүп атат депчи. Ошол учурда биз дагы бир Монголдон дагы артта калып атканыбыз. Ооба. Монгол деле биздей эле ошондой эле. Адил моңголдордун абалы бизден оорураак болмок. Бизден оорураак. Алар өздөрүн аларды эми сэндвич деп аташат да. Ооба. Эки чоң өлкөнүн ортосунда эле да, башка коңшусу жок. Өлкөгө мында кысылып сандвич болуп турат. Бирок ошого карабастан алар жакшы болуп атат. Бирок алардын бир ачкыч жолу ошол эркин соода. Мисалы Улан-Баатыр, Бишкек, Пекин деген темир жолу бар. Ушул сыяктуу мисалы азыр бизге ушу темир жол маанилүү деп атат, бирок азыр кайра сөз болуп атат. Темир жолду, Кыргыз темир жолун Орусияга өткөрүп беретке дегенчи. Мисалы Кыргыз газды берген сыяктуучу. Андай болсо ал такыр эле келечекте Бишкек, Пекин деп биз кыялданып жүргөн жолдун келечеги эмне болор экен? Кабарыңыз жокпу? Эми мен бул тармакта терең кабарым жок. Бирок мени буоткоткон көп маселелер бар да. Ошол эле Кытай, Кыргыз, Өзбек тарабына кете турган темир жолго каршылыктар кайсы бир башка өлкөнүн кызыкчылыктарын колдоп келгендиги баарыбызга эле ачык болуп көрүнүп турган. Кайсы өлкөлөр буга каршы болорун. Себеби дегенде Кыргызстандын башка өлкөлөр менен байланыштары болуусу Кыргызстан үчүн, Кыргыз эли үчүн абдан жакшы да. Бирок кай бир өлкөлөргө Кыргызстан аларга байланып калгандыгы көбүрөөк жакса керек да. Ошондуктан бул тармак абдан бушайман кылып келет. Ал эми темир жол боюнча албетте биздин темир жол системабыз өнүккөн эмес. Бирок Орусиянын темир жол системасы өнүккөн эмес. Эгерде биз темир жолду сата турган болсок, бул балким Орусиянын компаниясы болбошу керек. Бул чындап иштеп кеткен. Чындап ушу маркетте жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн башка компаниялар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен билишимче кайсы бир кызыкчылыктар болгон атүгүл ошол эле Чехиянын темир жол компаниялары абдан натыйжалуу да. Алардын метросу жана темир жолдору чындап мындай мүнөтү менен да, немистин убактысы менен жүрүшөт.
Анан кайсы бир ойлор болгондугун дагы билем. Ошол эле кара балта менен Бишкекке же кантты оп-оңой эле кошуп коет да аларчы. Жарым саатта кара балтада жашап эле Бишкекте иштей берсең боло тургандай мүмкүнчүлүктөрдү алар түзүп кое алат. Бирок Орусиянын темир жол компаниясы мындайды эч качан түзө алган эмес, өздөрүнө да түзө алган эмес. Ошон үчүн менин оюмча, эгерде бул тарапта кандайдыр бир чечимдер ойлонулуп жатса, менин оюмча сөзсүз буга мындай критикалык көз караш менен караш керек да. Ал эми Кыргызстан деңизге жолу жок болуп тургандыгы бул албетте кичине чектөө, бирок бул чындап айтканда башка мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Сөзсүз түрдө эле Швейцария менен Люксембургдун тажрыйбасы эмес. Мисалы үчүн Израиль деле жалаң ошо эми алардын баары бир сууга жолу бар болгону менен тегерегинин бардыгы ал өлкө үчүн душман да. Бардыгы менен согушуп келишкен. Тегерегинин бардыгы тегерегине мындай темир жол менен же автотранспорт менен чыгып кете турган жол жок. Бирок ошого карабастан дүйнө жүзүндөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Алар экспорт кылганда учак менен экспорт кылат, эгерде товар болсо. Бирок көпчүлүк учурда азыр технологияларды алар экспорт кылат. Абдан чоң изилдүү ачылыштардын бардыгын ошол жакта жасашып атат да. Алар эмне үчүн? Себеби дегенде алардын эми коңшуларына сатууга мүмкүнчүлүгү жок, бирок алар андан алыска кетти да. Ошон үчүн учак менен кеткенде алар эми картошка экспорттотобойт. Алар учакка аз салмак кошо турган, бирок көп баалуулукта боло турган технологияларды, чиптерди, медициналык жабдыктарды ошолор чыгарат да. Ошол эле жанагы медицинадагы, мисалы үчүн мурда азыр деле биз ашказаныбызды текшерткенде жана чоң шланганы бардыгын жутуп көз жашыбызды алып эндоскопия деп коет. Ошондой кылабыз да. Мисалы үчүн Израилдер абдан көп, абдан кызыктуу технологияларды ойлоп чыгарып, аларды дүйнө жүзүнө сатып атат. Алар жөн гана кичинекей дарыга окшогон эле нерсе, анын ичинде камерасы бар. Ал ошо организмге кирип, ичин бардыгын текшерип, бардыгын видеого чыгарып, түздөн түз компьютерге берип коет да. Оп-оңой, адамдар кыйналбайт да. Аны сатыштагы бул эми кичинекей момундай эле таблетка болуп турса, капсула болуп турса, аны самолетко салсаң деле бул капсула үчүн төлөбөйсүң деле да. Албетте анын объему үчүн төлөйсүң. Андыктан Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү баары бар. Азыркы учурда IT парк деле акырындан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келип атат. IT-штиктер жетишпей атат. Бизге дүйнө жүзүнө жыл сайын 100 000 деген программисттер керек. Кыргызстаныбыз үчүн деле бул жаңы мүмкүнчүлүктөр да. Ошон үчүн менин оюмча бизде эми деңизге жол жок деп эле жата бербешибиз керек. Биз мындай элибизге эркиндик берсек, элибизге учактарды ачып берсек, элибизге дүйнө менен байланышканга мүмкүнчүлүк түзүп берсек, элибиз бул маселелерди оңой эле чечип коет. Нарында олтуруп алып, Американын компанияларына мобилдик приложение даярдайбы, же кайсы бир башка кызматтарды көрсөтөбү, менин оюмча андай мүмкүнчүлүктөрдү элибиз алып кете алат. Бир гана шарт түзүп бериш керек. Анан эми сөзүбүз аяктап отурат. Азыр кайра силердин КАФМИ деген Борбор Азиядагы эркин базар институту жөнүндө сөз кылалы. 10 жыл болуп калды. Эми мындан аркы иш чараңар кандай болгон атат? Эмнени пландаштырып атасыңар? Биз үчүн азыркы учурда азыр биз акыркы бир нече жылдан бери андай деле иш алып барбай калганбыз. Себеби дегенде бир учурда мындай Кыргызстанда реформалар болбой тургандыгындай сезилди да. Анан абдан маанайыбыз түшүп, анан кой башка иштер менен электенели деп бир аз башка иштерге дагы алаксыдык. Бирок азыркы учурда кайсы бир деңгээлде мындай мүмкүнчүлүктөр бар экендиги сезилип турат. Ошондуктан биз ушу парламентке, өкмөткө ушу экономикалык реформаларды түздөн түз ишке ашырууга көмөктөшөлү деп атабыз. Бул ошол эле аныктап Кыргызстан үчүн кандай иш аракеттер жасаш керек, кандай жаңы мыйзамдар кабыл алынышы керек. Ошолорго аналитикалык жагынан, аларды көтөрмөлөө жагынан түздөн түз иштешип, түздөн түз ушу
реформаларды алып келсек кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп ойлоп атабыз. Биз эч кандай мамлекеттик уюмга же болбосо мамлекет тарабынан акча албайбыз. Негизи эле мындай ишке акчанын деле андай кереги жок да. Мындай ишке баары бир мындай ишеним керек. Анан аны жасаш керек. Менин оюмча ошол негизгиси. Кыргызстанда чындыгында эгерде биз аракет кылсак, эл талап кылганды өкмөт же парламент аткарат. Эл талап кылбаса аткарбайт да. Ошон үчүн ошо талапты биз күчөтүшүбүз керек. Эң негизгиси ушу реформалар болуп, өлкөбүз өнүксө, ошол биз үчүн миссиябыз дагы, жыйынтыгыбыз да болот да. Эми Мирсулжан мырза сөзүбүздүн аягында дагы бир жолу мындай бышыктап кетели. Бизге экономикалык эркиндикти өлчөө индекси деп айтып атабыз да. Дагы бир жолу айтып кетели. Биз күчтүү экономика деп мындай абстрактуу айта бербей, ошол күчтүү дегенде эмнени айтабыз? Биз ошону экономиканы так сандар менен өлчөп, так цифралар менен көрсөткөндө биз баарыбыз тең бирдей түшүнөбүз, туурабы? Үчтү бардыгы 3 жашар бала деле 3 деп түшүнөт, парламенттеги депутат деле 3 деп түшүнөт да. Бирок күчтүү дегенде ар ким ар түрдүү түшүнүп калышы мүмкүн. Мисалы 40 килоны көтөрө албай аткан киши 40-ты көтөрүп койсо мен өтө күчтүүмүн деп ойлошу мүмкүн. 180-ди көтөрө албай аткан киши 170-тен 180-ди көтөрүп алса, ал өзүн күчтүүмүн дей берет да. Ошон үчүн дагы бир жолу бышыктап кетели. Эмне үчүн бизге ушул индекстер керек? Мен сөзүңүзгө кошулам. Жөндөн жөн эле күчтүү экономиканы түзөбүз деп айта берсек, бул түшүнүксүз да. Күчтүү деген канчалык деңгээлде күчтүү? Ички дүң продукциясы же болбосо адам башына болгон киреше бул Америкадай болуп 40 миң 50 миң болуш керекпи? 40 миң 50 миң доллар болуш керекпи жылына? Андай болсо, азыркы учурда биз аны түзө албайбыз да. Анда биздикилер анда кандай? Кичине алсызыраак экономика түзүп туралы дейбизби? Андыктан сиз айткандай, муну мындай сан түрүндө айтуу кыйын да. Ал эми эркин экономикага алып келели десек, аны аныктап коюу оңой. Себеби дегенде биз эркин экономика индексинде дүйнө жүзү боюнча эң жогорку 10 мамлекеттин арасына кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыркы учурда эң өнүккөн 10 өлкөнүн арасына кирүү кыйын. Бул бир топ жылдарды, бир топ декадаларды талап кылат. Бирок Грузия азыркы учурда ошол дүйнөдөгү эң эркин 10 өлкөнүн арасында экономикалык. Эстония дүйнөдөгү эң эркин 10 өлкөлөрдүн арасында. Андыктан Кыргызстан дагы аны жасай алат. Кыргызстан дагы ошол эле Эстониянын же болбосо Кореянын, Түштүк Кореянын, Гонконгдун, Сингапурдун, Дубайдын мисалдарын менин оюмча балким кайсы бир деңгээлде алардан жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтө алабыз. Себеби дегенде ишеним бар, тажрыйбабыз бар. Эң негизгиси ушу индексте өзүбүз жыйынтыгыбызды көрө алабыз да. Ошон үчүн бизге эркин экономиканы куралы деп чакырык болуш керек. Анан эркин экономикалык индексте ордубузду дүйнөдөгү эң мыкты 10 өлкөнүн арасына кошолу деп айтсак, менин оюмча түшүнүктүүрөөк болот. Биз ошол учурда буну өкмөткө дагы сунуш катары, парламентке да сунуш катары дегеле жалпы бул академикалык чөйрөбү, эксперттик чөйрөбү, синктанктарга да чакырып ташташыбыз керек да. Биз кегеле мындай абстрактуу сүйлөбөй, так муну дүйнө жүзүндө кабыл алынган бирдиктүү индекстер менен сүйлөп, Кыргыз өлкөсүндө өнүгүү болуп атабы же болбой атабы, ушулар менен өлчөп, анан ошолор менен баа берели дейли, эмесе. Кошулам. Эмесе Мирсулжан мырза атайын убакыт бөлүп бүгүн келип кызыктуу мындай мазмундуу талкуу кылып бергениңизге мен чоң алкыш айтам. Сизге да терең алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин улустөр жана турмуш көрсөтүүсү соңуна келип чыкты. Бүгүнкү темада биз эркин экономиканын эркиндигин өлчөө деп аталат. Биз бүгүн экономиканын эркиндигин өлчөй турган индекс, анын сызгычтары, таразалары, градусниктери, барометри жөнүндө кыскача талкуу кылып кеттик. Ал үчүн бизге Борбор Азиядагы эркин экономика изилдөө институтунун директору Мирсулжан Намазалы болду. Эмесе мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар.